Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, газеттеги маегибиз дагы мына буюрса старт алуунун астында турат. Жалпыңыздарга жамдуу көрө калабыз. Бүгүн биз жеке ишкер Максат Хамзаев менен маектешебиз. Ошол учурда эч кимди баягы бизнеске же болбосо курска, менден окуу, тигиндей кыл деген сыяктуу бир дагы сөз болбойт бүгүн. Бир гана ийгиликтин жолу менен сүйлөшөлү. Мүмкүн сиз үчүн бул пайдалуу маектердин бири болуп калат. Андыктан көрсөңүз, эгерде сиз пайда алсаңыз, анда биз буюрса максатыбызга жеткен болобуз. Маекти баштайлы анда. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сен жакшыбы? Шүгүр. Аман эсенби? Алхамдулилlah. Бүгүн эс алуу күн. Өзүңөр көргөндөй эс алуу жерлери боп-бош. Эч ким жок экен. Силерде кандай башталат эс алуу? Выходной эле негизи бүгүн. Негизи менде выходной жок. Ар дайым эле иштейбиз биз. Бизде негизи компаниябызда ар дайым жума күнү выходной кылабыз. Эс алуу жума күнү, анткени мусулмандардын майрамы болгон үчүн биз ошол жума күнү эс алабыз, калган күндөрү иштейбиз. Негизи жума күнү деле бизде жумушка как положено бара беребиз. Бизге айырмасы жок, анткени ишкер деген бул дайым эле иштей берет. Каалаган убактымда эс алам, каалаган убактымда иштейм. Негизи ушундай. Жумушун сүйгөндөр негизи ушунусу менен баягы өзгөчөлөнүп турат го, мен бүгүн жумушка баргым келбей атат, мен бүгүн иштегим келбей атат деген сыяктуудай таптакыр укканын, айтканын көргөн эмесмин да, уккан эмесмин да. Эми эмне жумуш боюнча мисалы кандай иш алып барат, эмне кылат, анын баардыгын астыңкы мүнөттөрдө сиздерге көрсөтүп берүүгө даярбыз. Азыр болсо таанышып алалы. Сөз түрдө бир таанышпай туруп сөз баштасак, бир аз көрүүчүлөргө түшүнүксүз болуп калбасын. Өзүңөр жөнүндө таанышып. Аты жөнүм Максат Хамзаев, жашым 27-де. Баткен областы Кызылкай шаарынан болом. Негизи мен ишкерликке кирип келгениме 3 жыл болду. Мен өзүмдү ишкер деп эле айта алам азыркы учурда. Бизнесмен же инвестор эмесмин. Жөнөкөй эле ишкербиз. Бизнесмен менен ишкердин айырмасы эмне? Ишкер менен бизнесмендин айырмасы көбүнчө мындай. Ишкер бул бардык жумушту өзү кылат. Но менде азыркы учурда командада негизи жалпы бизнестеримде 50-ге жакын адам иштейт. Бирок бизнесмен бул ким? Урматтуу Кочкор районунун тургундары, жалпыңыздарга салам. Саламатсызбы? Канчадан? Бар 2,5 миң сомдон. 2,5 миң сом достор. Саламатсызбы? Футболка канчадан? 1000 сом. 1000 сом. Булар канчадан? 2,5 миң сом достор. Достор, биз сиздерге эң бир сонун супер акцияны сунуштайбыз. Бул Сайма Телекомдун үй интернети 6 айга жарым баасында. Ошол эле учурда ТВ приставка сиздерге бул белек болуп берилет. Бул болгону айына 580 сом. Өзүңүздөр көргөндөй базарда же болбосо дүкөндө мындай баа жок. Саймага кошулуп, анын мүмкүнчүлүктөрүн өзүңүз баа бериңиз. Мисалы бул секундасына 100 мегабитке чейин чексиз ылдамдыктагы интернет, ошол эле учурдагы жаңы муундагы интерактивдүү телевидение. Үй интернети, жапжаңы кино жаңылыктар, старт по кино, телевидениенин эфирин онлайн башкаруу, телевизордон YouTube'ду көрө аласыз. Урматтуу Кочкор районунун тургундары, мына ушундай сонун мүмкүнчүлүктү колдонуп калыңыз. Андыктан шашылыңыз. Бизнесмен бул өзү иштебей деле акча келе берет. Бизде деле бар андай нерсе. Мисалы бизнестеримден өзү акча түшө берет. Инвестиция кылган жерлерим деле бар. Болгону бизнесмен деп айтууга балким эрте деп ойлошум мүмкүн меничи. Анткени чоң-чоң бизнесмендер аз көрүп кала турган болсо 3 жыл ачып алып турат, сен не каяктагы бизнесмен дейиши мүмкүн да. Ай, балакай дегенде. Ошондой эле. Ошол себептен азыркы учурда мен айта алам, ишкербиз. Балким бизнесмен болуп каларбыз. Негизи инвестиция кылган нерселерибиз да бар. Өзүбүз иштебесек деле башка жакта эс алып турсак деле бизнестерден акча түшүп турат азыркы учурда. Жалпысынан ушул. Анан жана шарият адиси деп койсок болот. Шарият боюнча билим алганмын. Буга чейин мындай жатканда көпчүлүк ошол мени тааныгандар современный молдо деп айтышат. Үстөрүн кийингенмен, жүрүш турушуман жалпысынан. Кыскача ушул өзүм жөнүндө. 3 жыл. Бул эми кыска убакытта анын кадр сыртында дагы таанышуу болду, сүйлөшүү болду. Буга чейин жолукканбыздан бир канча жумуштар боюнча кыскача айтылды да. 3 жыл деген бул кыска убакыт го. Негизи көпчүлүк сурайт да, ийгилигиңиздин себеби эмне депчи. Менин оюм боюнча мен ошол Аллах менен болгон мамилем
ата-энемдин болгон дуасы, анан өзүмдүн кичине аракетим. Ата-эненин дуасы мен ар дайым айтып келем, бардык интервьюларда, бардык жерлерде эң бир башкы нерселерден болуп саналат. Ушундай сөз бар да, эки адам дейт, аябай мээнет кылып аракет кылбай койсо да боло берет дейт. Биринчиси ата-энесинин ыраазылыгын алган инсан, экинчиси ата-энесин нааразы кылган инсан дейт. Ата-энесинин ыраазылыгын алган инсан бир аз мээнет кылып койсо эле иши жүрүшүп кете берет дейт. Ал эми ата-энесини ким нааразы кылган болсо, канча аракет кылса да иши жүрүшпөйт дейт. Балким ушул себепте ойлойм, ата-энемди ошол ар дайым сыйлап, ар дайым ошолордун кызматын кылганым үчүн, алардын дубасын ар дайым алып жүргөнүм үчүн, балким ушул кыска убакыттын ичинде Аллах Таала ушундай балким ийгилик берди. Аллах алам. Нааразы кылгандар кимдер алар? Кандай? Нааразы кылгандар балким каяша айткан. Негизи шарият боюнча ата-энеге каяша айтуу кебирки эмелерде айтылынат. Ата-энени бир аз жүрөгүн ортуп коюу, же болбосо ата-эне сага сүйлөштөн коркуп калса, азыр сүйлөсөм эмне дейт экен, кандай мамиле кылат экен деп, уже ата-эне ойлонуп кала турган болсо, бул жер уже нааразы кылгандын чегине жеткен болушу мүмкүн. Бизнес эмнеден башталды? Мен Москвада иштегем. Мен медресени бүткөндөн кийин Москвада 1 жыл иштегем. 1 жыл ошол менин жумушум ар кандай жумушта иштегем. Котломойкадан баштап, помощник повара, ал жакта дагы эмне курьер болуп иштегем, дворник болуп иштегем, поезд жолдо иштегем. Кыскасы аябай көп. Подработкаларды көп кылганбыз. Анан менин Москвада ушул нерсени айтып кетейин. Кыялым Москвада таксист болуу болчу. Анткени менин досторум таксисттер күндө 5000-6000 иштеп таап келишет. А менин бир күндүк тапкан кирешем 900 сом, 1000 сом, ушундай да. Рубль менен 900-1000 рубль болчу. А досторум бир күндө 5000-6000 таап келишет. А мен правам жок, машина айдаганды билбейм. Ошол себептен таксиге чыга алчу эмесмин. Анан KFC'ге, Burger King'ге барган кездерим эсимде. Барсам, ал жакта мени жумушка алышкан эмес, сакалымды айнам. Сакалын кырып келесин, потом жумушка алабыз. Анда кереги жок деп ошол жактан кеткен учурларым болгон. Жумуш издеп, ошол сакалымды кырган эмесмин, алган эмесмин, бирок жумушсуз 2 ай жүрүп калган кездерим болгон ошол кездерде. Мен айтайын дегеним эмне? Бул жерде бул сүннөт, ооба, кээ-биркилер үчүн мындай жөн эле нерсе болушу мүмкүн, бирок мен үчүн аябай бир мындай жетканда кандай деп коет? Маанилүү нерсе да. Эгер сен Аллах үчүн бир нерсени таштай турган болсоң, Аллах Таала сага андан жакшысын берет. Балким ошол жумуш таппай, кыйналып жүрүп, болду мен Москвадан кетем деген чечим кабыл алынды. Бул жака келип, ошол ишкерликке кирип, ишкерлик баштап кеттик. Жалпысынан. Эгерде ошондо жумуш берип калган болсо, эгерде силер ошондо мүмкүн сакалыңарды алып салган болсоңор, бир зона комфортко кирип алып, 70 000, 80 000 рубльды алып алып, мүмкүн ошо менен жашай бермексиз. Балким дагы деле ошондой жүрмөкпүз. Бүгүнкү коногум экөөбүз тең баягы Москвада убагында мигрант болуп иштеп келгендер катарына кирет экенбиз да. Анан ал жакта сагынып кетесиң го, улуттук тамактарды сагынып кетесиң. Анан ошол учурда самсын да жакшы көрөбүз да. Эми улуттук болбосо да, бир самсын да жакшы көрөбүз. Анан издеп барып жечүбүз, самап барып жечүбүз, айлык аганда барып жечүбүз, выходной болсо барып жечүбүз да. Анан бизнестин башаты бул самс экен. Ошол боюнча сүйлөшөлүчү. Бул негизи өзүм бизнесим болгон эмес. Мен айлык иштегем ал жерде. Күнүмдүк акчамды алат элем. Канча самсы сатсам, ошого жараша акча алат элем. Ошол Нагатинский деген метродо эме бар болчу. Мындай самсы саткан мындай будкаларга окшогон болот го. Ошондой жер. Ал жерде самса, пирожки, анан сосиска в тесте деген нерселер сатылат эле, нан сатылат эле, замрака деген бар эле, подкенттик. Ошол экөөбүз мен күндө 15 килограмм, 20 килограмм пияз туура берет элем. Почти бир кап болот эле. Шакылдатасыңар. Шакылдатып каласыңар. Андан кийин замрака ошол самсаны жаап берет. Эртте менен саат 7-де Москва Ситинин подземкасы бар. Ошол жерге мен метро менен алып барат элем. 120 же 150 самсы. Жанагы Яндекстин сумкасы бар го. Ошондой сумканы алып берип койгон мага. Аркасында жүктөйсүң. Ал жака 100 батып кетеби ошол, 100га жакын батат. Калганын мен коробкага салат элем. 150-үнө кыскасы алып барат элем. Ошол подземкадан күндө эмелер өтөт, өзбектөр. Кыргыздар да бар эле ичинде, бирок аз болчу. Өзбек бир туугандар өтүп, ошол эмеден подземканын астынан өтүп барып, могул жагында ушу стройка болуп аткан болот. Мен подземканын ортосунда турам. Өтүп баратканда алышат.
эртең мененки завтракка. Көбүнчө ошо самсы ошол жакта кетет эле. Андан кийин түштөн кийин мен башка жакта бир стройка бар эле, ал жакта кыргыз байкелер болчу. Ошол стройканы алдына алып барып коет элем дагы, ал жакта сатат элем. Анан кечинде алардын общагасы бар, ал жака алып барып сатат элем. Кыскасы ошонун баардыгы бир штук самсыда мага примерно 20 сом түшө эле, точно эстей албайм. Но кыскасы бир күндө мен 900 миң 1200 рубльга чейин акча иштейт элем. Бизнес биринчи Бизнес бул Кытайдан товар алып келип сатабыз дегенбиз. Мен ошол медреседе окуган досум чакырган, карантин болчу. Москвадан жаңы келгем, карантин башталып кеткен. Карантинде 2 ай жаттык, потом эми тарап ушул июльдар болчу. Ковид. Ковид. Чакырды. Ушундай мен 1688 деген сайт бар экен, үйрөндүм деди. Бул кытайский сайт, оптовый. Үйрөнгөндө кандай? Ал просто сүрөттү коюп туруп издегенде эле үйрөнгөн, кантип заказ кылышты билбейбиз. Экөөбүз тең. Карго деген эмне, Кытайдан кантип товар келет, канча күндө келет билбейбиз. Просто сүрөттөрүн карадык. Мен акыркы 10 миң сом бар эле, ошону менен келгем. 5 миң сом квартирага бергенбиз дагы, 5 миң сом менен экөөбүз 5 миңден кылып туруп 10 миң сомду товарга салганбыз. Карго бизге заказ кылып берген. Заказ кылып алып келдик, товарды күттүк. Мындай маломерка болот го, Кытайдын эмелеричи, кийимдери. Жалаң маломерка заказ кылганбыз да. SK, XS, MKлар. Кыскасы мен негизи размерим MK, бирок ал китайскийде XL туура келет да. Мисалычы, ал жанагылар вообще эле детский окуган да. Же шортасын сата албайбыз, же футболкасын сата албайбыз, кыскасы. Ассаламу алейкум, банкрот да, ал жагы. Андан кийин Кытай менен бизнес баштаганбыз. Андан кийинки этаптар уже мен Дордойдо бир досум бар. Ошол досум мага акча берген. Шерикчиликке иштейбиз деп. Ошол досум негизи көп жардам берген. Акча берген. Ал кезде мен үчүн 300 миң аябай чоң акча болчу. Алдым, товар заказ берем. Товар заказ берсем, бир 80 миң 90 миңге бир жанагы спортивный товарлар заказ берген. Мага эч ким үйрөткөн эмес. Азыркы учурдагыдай курстар жок. Эгер ошол учурда курс болгондо, мен ошол курсту мындай сатып алганымда, ошол адамдын знаниясын сатып алганда мен мынчалык банкрот болбой элем, минуска кетпей элем да, мисалы. Арзан турат эле, Арзан турмак. 70 миңге товар сатып аламынбы? Доставкасы 220 миң болду да. Себеби биринчиден мен заказ бергенмин. Батыраак келсе батыраак сатам деп. Экинчиден спортивный товарлар жанагы типа гантель, сантельге окшогон нерселер да. Оор болгондагы. Кыскасы мен 260-270 миңге түшкөм. Ошентип жалпысынан ал товарды араң бир 40 миң, 50 миңге, 100 миңге жетпеген акчага өткөргөнбүз оптомгачы. Ошентип ал жакта минуска кеткем. Андан кийин башка товарларга кирип көрдүм. Аябай көп товарга кирдим. Бул жака да кирдим, буну да алдым, жанагы постельное белье, женский товарлар, кроссовкалар, тиктирип да сатабыз деп туруп, рулон алып, ал жактан тиктирип, ал жактан минуска кеткенбиз. Кыскасы, билбестиктин айынан көп минуска кеткем. Ошол себептен айтам, андан көрө мындай бирөөнүн билимин сатып алып туруп эле, бирөөнүн наставник кылып же болбосо, мына кыл дей турган болсо, батыраак кетесиң, бул биринчиден. Экинчиден, андай көп минуска кетпейсиң. Жалпысынан мен ушул 3 жылдын ичинде 3 миллионго жакын акча кетирдим өзүм билимге. Жалаң курстарга, тренингтерге. Мисалы эң чоң Марулан Сейсенбай агайдын, Сайтмурат Давлатовдун курстары, ошол эле Муктай Арстанбек агайдын курстарында окуганбыз. Андан башка дагы личный бренд боюнча Исмаил Мустабиров деген бар, Марулан Сейсенбайдын ошол эмеси бар. Өзүнүн личный брендинин маркетингине караган бала бар, Дулат деген. Ошонун курстарын алып окудук. Көп. Кыскасы санап отура берсең, тренингтер, форумдар булардын бардык барды, жалпысынан 3 миллионго жакын акча кеткен. Өзүңөр таптыңарбы азыркы учурда? Анан смело бир 10 эсе кылып чыгарып алса болот. Жок, өзүңөр таптыңарбы? Мен өзүмдү өзүм азыркы учурда токтодуңарбы мындай? Же дагы деле токтой элесиңерби? Эмне боюнча? Бизнес боюнча. Мен ушул тармактын кишисимин. Мен токтодум. Буга чейин мисалы жакынкы 1 жылда мен Туркияга кеттим. Туркияга барып 4 ай жашадым. Туркиядан келгенден кийин бир учурда 14 же 15 бизнес ачканмын да. Бир учурда. Швейный цех бар болчу, сок чыгарабыз деп баштадык, тандыр болчу, там самсы чыгарып, кыскасы могу тандырдан нан чыгарып туруп, там Фрунзеге, Глобуска таратабыз деп ал жакка акча тыктык. Шоурум деген нерсе бар эле, аны ачып туруп, ал жактан бир аз банкрот болдум.
3 магазин bir учурда ачтык. Beta Stories, Евразия, потом Ошко ачтык. Иштеди бираз, бизден бираз ката кетти, потом партнерлордон ушинтип атып, ал жакта минуска кеттик. Кыскасы жалпысынан мына 1 жылдын ичинде 10 миллиондон ашык минуска кеттим. Мындай айтканда 100 миң доллардын ал жак бул жагы. 1 жыл. 1 жылда, акыркы 1 жылда. Менде бир эме бар болчу да. Короче, бул жактан бизнес ачып коерсуң, бул жактан доход түшө берет, бул жакты ачып коесуң, бул жактан доход түшө берет. Бир болбой калса, бир банкрот болсо экинчиси түшө берет деген нерсе, бирок мага бир аз эрте экен ал нерсе. Мисалы, качанда сен ошол инвестор болуп туруп, мисалы 5 бизнеске саласың же 10 бизнеске саласың акчаны, ошондон 2-өсү атат. Калган 8 кетет. Негизи инвестиция ушундай. Стартаптарда ушундай, 8 кетет. 2-өссөң акча алып келет. Бирок ошол экөө калган 8-ни салган акчаңды алып келип берет да. Ошондой учурга мен жете элек экенмин. Мен типа ошондой деп ойлогом. Ал кезде бизде ошол 15 бизнес ачкан кезде инвестициялар келип аткан. Алып атканбыз, бирок алардын баардыгы менин мойнумда болгон, карыз болгон. Мындай айтканда, инвестор дегенде бизде түшүнүшпөйт да, мындай айтканда, инвестицияга саласың акчаны, күйсөң күйөсүн, болбосо жок деген нерсе жок да. Күйөсүнбү, күйбөйсүн, короче, мага акчамды чыгарып бер деген нерсе бар да. Ошентип атып, кыскасы талтайып калдык да. Же ал жагы эмес, же бул жагынан жок. Кыскасы, же ал жака жетишпейсиң, же бул жака жетишпейсиң да. Ошончо бизнес бар, аты бар да. Бирөө 500 доллар алып келет, бирөө минуска кетип атат. Бирөө 1000 доллар алып келет, да бирөөсү кыскасы каша да. Ошентип атып кой дедим дагы, баардыгын жаптым, сатканын саттым. Азыркы учурда иштеп аткан 4 бизнес бар. Алардын да экөөсүнү сатайын деп атам негизи. Абы. Бирөөсү менен калып, ушу бирөөсү менен же экөөсү менен кетейин деп атам. Биринчиси Форель Бишкек, азыр ушу ал жака инвестиция кылганбыз. Кафеси бар, Токтон Алиева, Акунбаева кесинишинде иштейт. Жалда. Жалда. Андан кийин Willex деген каргобуз бар. Кытайдан, Туркиядан, Италиядан товар ташыйбыз, алып келебиз. Посылкаларды. Негизи товар экиге бөлүнөт. Каргодочу. Коммерческий болот, оптум товарлар. Мисалы, чоң-чоң груздар, бир фура, же болбосо дордойдогу оптовиктер, алар менен иштешебиз. Экинчиси болот посылкалар. Биз менен сизге окшогон адамдар эле жана Кытай сайттарын үйрөнүп алгандар заказ беришет, 100 граммдан жогору товар алып келине берет. Майда. Майда барат товарлар. Ошол Willex Cargo, үчүнчүсү Willtrade. Willtrade компаниясы бул азыр биз ошусу барганда дагы бул кеңири дагы офис менен тааныштырып, сотрудниктер менен тааныштырып айтып беришим мүмкүн. Бул Willtrade компаниябыз Кытайдан любой товарды алып келип беребиз. Мындайча бизнести под ключ куруп да бере алабыз. Мисалы бирөө спорт зал ачам деп аткан болсо, бардык оборудованиялар менен ошол спорт залын куруп беребиз. Стоматология ачам деп аткан болсо, бардык оборудованиялар менен стоматологиясын куруп беребиз. Бул жакта башында биз булар проект менен келишкен, инвестиция кылган ушундай деп. 150 миң менен эле башталган. Бул жер могул жакта бир Мустафа дегенби, Акунбаевада чайхана бар болчу. Ошол жердин эле мындай эмесин алып туруп, жана мангалын ошол менен башталган да. Мангалын эле 100 долларга арендага алышкан. Потом ошол жактан доставка менен башташкан. 3 ай доставкада иштешти булар. Болгон бул жака мындай тиешем жок, болгон акча берген. Проекттер болсо, конкретно мындай эме менен келе турган болсо адамдар, план менен, кээ бир проектке сурашат акча, бирок эч кандай планы жок, эч кандай бир фильм подушка мындай жатканда минуска кетип калса эмне болот, мындай болсо эмне болот, түшүнбөйт, же болбосо мындай четко бир түшүнүгү жок эле, короче мынча акча берсең мындай болот деп оюнда эле акча сурап келгендер бар да. А булар конкретно келишкен, ну хорошо деп иштештик. 3 айдын ичинде результат көрсөтүштү. А потом бул жака ушундай кафе ачабыз, мындай кылабыз дешти. Потом ушуну баштадык. Биринчиден адал болуш керек. Ал бизнес. Экинчиден четко конкретно мындай планы болуш керек да. Бизде мисалы инвестиционный фонд бар. Ошол жактан эгер одобрениеден өтө турган болсо, акча берилет. Атаң каралат, текшерилет. Каралат, текшерилет. Эмне бизнес, кандай окупаемыз канчада, канча убакытта актайт, ошол канча убакытта кирешеги чыгат, долясы кантип бөлүнөт, канча убакытка бөлүнөт, полный каралат. Ал келген адамдар көбүнчөсү мисалы миллион бер, короче, мен мондай завод курам, анан кийин экөөбүз миллион табып туруп болуп кетебиз деген эле оюндагы эле нерселер менен келе берет да. По факту мисалы негизи инвестиция издеп келген адам буга чейин бизнес кылып көргөн болуш керек. Мындай айтканда бир нерсени кылган, окшото алган, жана ал кейси менен келе турган болсо биз кылабыз. Ушундай нерсе кылдым, эми болгон мындайраак акча керек. Ушуну чоңойтуш үчүн.
Менде четкий план бар. Bir айда мындай болот, 2 айда мындай болот, 1 жылдан кийин мындай кылабыз. Вот. Ушундай. Анткени менде мындай кейс бар. Конкретно келе турган болсо, издеп карап, анализ кылып чыгабыз, боло турган болсо. Канча суммага чейин? Негизи сумманын айырмасы жок. Тапсак болот. Эң башкысы да ал. Турган жерибиз азыркы учурда Will Trade компаниясы. Максат, тааныштырсаңар да компания боюнча. Will Trade компаниясынын офисиндебиз азыркы учурда. Негизи Will Trade компаниясы ошол Кытайдан бардык товарларды алып келип иштейбиз. Бизнеске тиешелүү товарлар, же болбосо техникалар, самокаттардан баштап комбайн тракторлорго чейин деле алып келебиз. Негизи техникалар азыркы учурда көпчүлүк мындай жай болгон үчүн техникалар менен иштешип атабыз. А негизи бизнести под ключ куруп бере алабыз. Спортзал болсун, жана айткандай эле стоматология болсун, же кыскасы бренди менен, өзүнүн бренди менен жасатып, Кытайдан алып келип под ключ коюп бере алабыз. Болду да буга чейин? Болду, буга чейин стоматологияларды коюп бердик. Азыркы учурда процессте жанагы станоктор бар, мына курут чыгарат турган станок, бизнеске керектелүүчү. Буга чейин мороженое аппараттарды алып келип саттык. Ушундай да. Буга чейин көп нерселерди эле кылдык. Жакшы жерге жайгаштырсаңар чындыгында кирип жанатан бери. Сонун жериңер бар экен, мындай жерде эми иштебей койсо болбойт го? Иштешире керек. Тааныштырбайсыңар, кимдер отурат? Так, бул жакта ошол исполнительный директор деп коет, Турар Таалайбек уулу, управляющий компаниянын баардыгын негизи ушул управлять этет, карайт. Бул жакта медиа, бизде ошол TikTok баракчадан, Instagramдан чыгып аткан жалаң контенттер ушул жакта даярдалат, дизайны, башкасы, монтажы. Бул жакта отдел продажа. Сатуучулар отурат. Ошол клиенттер менен сүйлөшүшөт. Мисалы, азыркы учурда эң көп бизде сатылып аткан бул электрон муравейлер болуп атат. Ошо электрон муравейлерди мисалы кардарлар түшөт, булар түшүндүрүп, мындай болот, 1 тонналык же болбосо кыска самосвал ушул баарын түшүндүрүп келип көрсөтүп, ушулар ушуну аткарат. Бул жакта ошол менин өзүмдүн кабинетим жеке. Бул жакта көбүнчө переговорлор болот. Инвесторлор менен, анан чоң-чоң мисалы компаниялар менен иштешебиз. Биз Кытайдан мисалы тазалыкка азыркы учурда муравейлер алып келип беребиз деп атабыз. Же болбосо башка бир заводдорго, кирпичный заводдорго ушундай бир техникаларын жаңылап беребиз деп атабыз. Ушул сыяктуу мындай чоң-чоң договорлор, переговорлор ушул жакта түзүлөт. Канчалык актуалдуу ушул жумуш, ушул бизнес мисалы? Will Trade компаниясы Кыргызстанда аналитика кылганда кайсы актуалдуу экенин билиш керек деп айткандар бар экен да? Актуалдуулугу жогору негизи. Анткени Кытайдан бизде мисалы Дордой деген нерсе бар да. Дордой бар. Дордойдон аябай эле мындай өтүп келип аябай кымбатка түшөт. Мисалы бир эле товарда 5 адамдын колунан өтүшү мүмкүн. Мисалы заводдун өзүнөн түз алган башка, биз заводдун өзүнөн алып келебиз, мына жака өткөрүп беребиз. Бизден алып келип туруп сата турган болсо бирөө, ошондо да пайда көрөт да. Эгер Дордойдон ала турган болсо, мисалы айталы башка бир товарды биз любой эле мисалы Кыргызстандан эң арзан алып келип берген биз деп айта алам да. Эгер бизден арзан таба турган болсо дагы арзан алып бере алабыз. Буга мен гарантия бере алам. Мисалы Дордойдо мисалы кийимди айтып көрөлү, же болбосо башка товарды айтып көрөлү. Биринчи заводдон алынат. Заводдон андан кийин бул Дордойдогу бир оптовикке түшөт. Дордойдогу оптовик башка Дордойдогу оптовиктерге жөнөтөт. Аларга сатат. Дордойдо бир 5-6 эле чоң оптовик болот бир товардачы, бир нишада. Алар башка оптовиктерге тапшырабы, ал башка оптовиктерден розничный алгандар алат. Жаңы бизнес баштап аткандар бизде ошо менде да болгон бул нерсе. Дордойдон баштаган кезимде Дордойдон товар алып саткам да, шапкаларды, башка нерселерди. Мен розничный саткан адамдарга барып ала алгам да. Башка айтканда уже 3-4 колдон өтүп акча кошулуп калган. Алардан алып туруп онлайнда саткам. Менчи анда да пайда көргөм негизи. Бирок түздөн түз эгер Кытайдан алса, же түздөн түз ошол оптовиктин өзүнөн ала турган болсо, анда көп эле пайда калат. Конкуренция жогорубу Will Trade компаниясына? Will Trade компаниясына Кыргызстанда азыркы учурда биздей компания, мисалы муравейлер саткандар көп. Бирок мындай под ключ бизнес тапшырып берем, же болбосо любой нерсени алып келип берем деген менин билишим боюнча бир 3-4 эле компания бар. Карголор бар, бирок мындай биздей онлайнда иштебейт. Онлайнда иштеген азыркы учурда биз деп айта алам. Менде бир ниетим бар болчу да. Мен башында бизнес кылып атканда деп айткам. Максат акча табуу болбосун деп айткан бир видеом бар. Анда эмне болот акча табуу болбосо максат? Негизи бизнес акча табуу үчүн кылынат да. Жок. Сен болгон ниетти өзгөрт, акча само собой келе берет. Мисалы, мен 100 адамды жумуш менен камсыз кылам. Биринчиден Кыргызстанга пайда.
элге пайда. Экинчиден ошол 100 адам жумуш менен камсыз кылып атасың, сенин компанияң минимум жакшы эле оборотто айландырат, жакшы акча сага келип түшөт демек. Деген сөз. Же болбосо мен $100,000 табам деп эмес, $2,500 зекет берем деп ниет кыл. Демек сен ошол $100,000 тапсаң, анан $2,500 бересиң. Ниет башка, бирок келип аткан акча ошол эле акча да. Ниет түз, ниет жакшы да, мындай айтканда. Мен зекет берем деп ниет кылынып атат, Алла Таала ошого жараша сага берет. Бизде азыркы учурда минимум ошол 50,000ден жогору алышат окладдары. Андан башка проценттери бар кээ-биркилердин. Мисалы биздин роб маркетолог 80,000 оклад алат, андан башка мисалы оборот миллион боло турган болсо, андан бир какой-то бир процент аныкы болот. 100,000ден көп алат точно. 100,000ден көп. Да, минимум 50,000ден башталат bizde. Минимум 50,000ден зарплата башталат. Ошол эле учурда мен бул акча жөнөкөй акча эмес да. Анан иштеп аткан кызматкерге дагы талаптар коюлат. Мисалы конкретно талаптар коюлат. Эмнеге биз анча акча коебуз? Анткени биз ошол акчаны бергенден кийин андан 10 эсе кылып чыгара алышла мындай айтканда көзүбүз жетсе анан коебуз да. Мисалы мындан миллион просмотрду кылып бере алса, ошол бизге мисалы SMM-шик же болбосо контент мейкер. Демек ошо миллион просмотрдан бизге канча кардар келет, биз канча иштейбиз, жана канчасын ага бере алабыз. Деп туруп ошол акча коюлган да. Мисалы роб деп коет, ошол отдел продажаны башкарган адам. Ал ошол жалпысынан мынча продажа кыласың бир айда. Ошол продажадан бизге ушунча түшсө, ошончо мисалы 100,000, 200,000 берип коюп бизге эч нерсе эмес. Эми могул жерде дагы бир нерсе бар ишкерлерге. Көпчүлүк ишкерликти жаңы баштап атканда, ишкерлик кылып атканда минус эмне? Акчаны бөлүшө албайт. Бардык акча мага болсун дейт. Башкача айтканда, доставканы деле өзүм кыла берем, таргетти деле өзүм кетире берем, там дагы эмне, сатымды деле өзүм сата берем, эсемшик албайм, кысасы баарын өзүм кылам, өзүм акча табам дейт. Бир сөз бар да. Жанагы Джон Рокфеллердин миллиардер, эң биринчи миллиардер адам, ошол Рокфеллер айтат, өзүмдүн күчүм менен 100% алгандан көрө башкалардын күчү менен 1% алганым жакшы. Мисалы сиз миллиондун жалпы 100%-ын алгандан көрө миллиарддын 10%-ын алсаңыз, сизде көбүрөөк акча болот да. Бирок сиз башкалардын күчү менен иштеп атасыз. Команда болбосо, бизнес өнүкпөйт, масштабка чыкпайт. Мен мисалы азыр командам менен масштабка чыгып атам. Кысат алгачкы миллионду айтып бергилечи. Алгачкы миллион. Мен бул суроо мага бирде берилген эмес, азыр ойлонуп атам да. Кайсы учурда кандай болуп кетти депчи. Мисалы мен биринчи, экинчи жыл аябай кыйналгам да. Эң биринчи тапкан миллион боюнча айта турган болсок, менин биринчи бизнестеги биринчи, экинчи жылдарым реалдуу эле кыйын болгон. Анткени мындай азыр көрүп атат да адамдардын бардыгы, мисалы Малайзияда жүрөм, же Туркияда жүрөм, же Москва Ситиде снимать этип апартамент жүрөм, Майбакта. Ушундай бардыгы, ушундай көрүнүп атат, что мындай эле болуп калды да. Жок, булардын бардыгы мындай болуп калган жок да. Буга чейинки жашоомду мен билем, Алла билет да. Канчалык кыйынчылык болду, эмнелер өттү башымдан, кандай минустарга кирдим. Бир учурда мен 38 адамдан карыз болгом да. Ал учурда күндө элестетиңиз, адамдар тешип чала берет, качан бересиң, кандай кыласың, турлайсыңбы, түшүндүрөсүң, айтасың, бирок кээ биркилер түшүнбөйт, кээ биркилер коркутат, кээ биркилер андай кылам дейт. Бирок сенин мүмкүнчүлүгүң жок. Өзүм жашап аткан квартираң жана айтып атпаймынбы, 5,000 сомдук квартирага түшүп калгам. Душ иштебейт, суу акпайт, ысык суу чыкпайт, туалеттин суу акпайт, ушундай да. Ошол учурда жашап аткан кезимде бандаж бизнесим ошондо бар болчу. Күндө бир штук бандаж сатыла турган болсо, мындай 2,000 сом түшөт эле, ошону менен тиричилик кылып ушинтип кетет элек да. Бир штук бандаж 2,000 эле. 2-3 күндө бир сатылып калат эле ушундай. Барып анан биз бизнестерди кылып эле аттым, но эми эле акча таап баштаган кезим мына акыркы 6 ай болду айтсам боло керек. Ага чейин унчалык көп акча көрүп, же көп бизнестерим окшошуп, бардыгы эле ийгиликтүү болуп кеткен эмес. Мен успехти айткым келбей эле азыр. Бардыгы эле мыкты болуп кетет. Бизнеске киргиле, бизнес кылсаң эле четко болот деп айта албайм да. Это невозможно. Бул дегени, мисалы, кээ биркилер айтып калат да, мен бизнес баштадым эле банкрот болуп калдым.
Бизнес башты эле дейсиңер, коркпо дейсиңер, бизнес баштасам банкрот болуп калдым го. Конечно. Бул бизнес ушундай. Бизнесте стабильностьке келип тура турган акча болбойт. Бирде өйдө болот, бирде төмөн болот. Буну чыдаганга чыгарган. Чыдаган бизнес кыла алат. Эгер чыдай албаса, пожалуйста, ушул айлыгында иштеп жүрө берсин да. Негизи. Бизнесте негизи Маргулан Сейсенбай ага айтат, эки нерсе керек дейт. Биринчиси сабыр дейт. Экинчиси тобокелчилик. Менин бардык баскан турганым азыркы учурда тобокелчилик. Мисалы 200 000 доллар бирөөдөн инвестиция алдык, бул тобокелчиликке салып атабыз. Эгер ортодо товар жоголуп кетсе, же күйүп кетсе, же болбосо Кытайлар бизди алдап кете турган болсо, например, андай нерсе болбойт. Эми ал жакта биздин тааныштар бар. Болуп калса, бардык нерсе менин мойнумда. Бул риск менин мойнумда да. Рискке бара алса, жана ошондой эле мындай минуска кеткенде, банкрот болгондо сабыр кыла алса, мына ошол бизнесмен боло алат. Эгер ал нерсеге күчү жетпесе, ал нерсеге дух жетпесе, мындай айтканда калбайт. Билим, знания, акыл бизнеске кереги жок. Реально, анчалык керектүү нерсе эмес деп айтат. Себеп бул билим керек кайсыл бир учурларда. Мындай тил билип, анан кийин көп нерсе билишиң керек эмес да. Основном бизнесте дух керек. Дух чоң эле боло турган болсо, любой нерсеге кете бересиң. Анткени мүмкүнчүлүк келет, дух жетпейт дагы, аны кылбай коюшат да көпчүлүк. 5000 сомдук квартирага түшүп калдым дедиңер го. Азыркы учурда жашоо кандай? Азыркы учурда негизи квартира 1000 доллар да. Азыр деле батирде турасыңар? Азыр деле квартирада турам. Төлөп жашайсыңар? Квартирантын төлөп жашайм. Мен Миллиондор сүйлөшүп атабыз го. Үй алам деген ой жок. Неге? Пока жок. Билбейм, белким 30дан өткөндө, билбейм, бала чакам мисалы балалуу болуп чоңоюп калганда, ошол учурда садикке барыш керек болуп, же какой-то бир үйгө муктаж болгонубузда, балким мүмкүн, но азыркы учурда мен үйгө, квартирага муктаждыгым жок. Мүмкүнчүлүк бар да бирок. Мүмкүнчүлүк бар. Бул мындай да. Караңыз. Мисалы азыр мен бир квартира ала турган болсом, мен жөнөкөй квартирада, мындай бир комнаталуу квартирада жашагым келбей эле да. Мен жашасам жакшына квартира алышым керек. Жакшына квартира азыркы 100 000 доллардын ар жагы. Эгер ошол 100 000 долларды мен бизнеске сала турган болсом, ал мага болмоду дегенде айына 10-20 000 доллар алып келиш керек. Эми 100 000 долларды бизнеске салып, үйгө салып коюп, жөн эле үйдө жашагандан көрө, мен ошол 100 000 долларды салдымбы бизнеске. Мага минимум 20 000 доллар алып келди дейли. 20 000 доллардын 2 000 доллар же 1000 долларына мен 150 000, 200 000 долларлык квартираны снимать этип жашаганым мага выгодно. Логично ойлоп караганда ушундай. Мисалы азыр мен жашап аткан квартирам, например, 150 000 доллардын ар жак бер жагы турат, центрда. Ушундай. 1000 доллар төлөйсүңөр айына. Экөөсүн айттым го, аралыгыбыз 2 көчө экен депчи. Мен 2 көчөсүнүн ар жакта турат экенмин. Максат бул Бишкек парктын үстүндө жашайт экен. Резиденция деп кеткен аякта. Ошол жакта турат экен. Анан 2 көчө ар жакта турат экен. Экөөсүнүн айырмачылыгыбыз суммасы аябай эле чоң экен. Мен айттым го. Мен 15 000 сом төлөп жашайм десем, азыр 15 000 квартира бар деп атпайсың? 15 000 таң калдым мен, бирок 15 000 квартира дегениңизге. Канча жылдан бери жашайсыз? 15 000 квартира бул 3 жыл мурда болчу менин оюмда. Ошол кезде мен жашачумун да. Хозяинды чалтырайсың. План эмне болот? Максат. Астыга койгон планда. Астыга койгон пландар, максаттар. Токтоп калбаш керек го. Азыркы учурда бизде проекттер болуп атат. Негизи кээ-бир бизнестерди дагы сатайын деп атам. Долялар сатып, башка проекттерге. Мен негизи мындай. Жаңы проекттер менен иштегенди жакшы көрөм. Мен процесс чыгат магачы. Азыр мисалы мусулманский бренд чыгаралы деп атабыз. Сажда сыяктуу, бирок саждадан мыктыраак кылабыз деген ниет бар. 1 жылдын ичинде буюрса ашып өтөбүз. План боюнча. Международный чыгабыз иншалла. Мен негизи кийимге аябай көп кызыгам. Мындай айтканда кийим жиндесин дейт. Буга чейин мен 5 магазин ачкам, бардыгы кийим боюнча, бирок банкрот болгом. Кайра эле ошол жакка кирип атам. 2 жолу швейный цех ачтык. Ал жакта да банкрот болдум. Бирөөсү 10 000 доллар минус менен, бирөөсү 200-300 000 менен жабылган. Азыр кайра эле ошол бизнеске, но мындай страховка менен, мындай айтканда каталарымды эсепке алып кирип атабыз азыр. Бактылуулук мен үчүн мурда да акчада болгон эмес, азыр деле акчада эмес. Бирок акча менен көп нерсени бүтүрсө болот. Акча менен көп нерсени сатып алса болот.
ден соолук сатып алса болот. Мисалы, жакшы жерде жашайсың, жакшы тамактанасың, сенин үй бүлөң жакшы жашайт, ата-энеңди жакшы бир жерлерге эс алдыра аласың, ата-энеңдин бир кызматын кыла аласың. Мисалы, кече жакында атама машина алып бердим, алып бере аласың, анын кыялдарын орундата аласың да. Акча ошого керек. Же болбосо бирөөгө жардам бере аласың, садака кыла аласың да. Мектепке жардам бересиң. Мисалы, азыркы учурда биздин ай сайын бере турган акчалар бар. Устаздарды камсыздайбыз медреседеги. Ошол эле медреседеги кыздарды окутабыз. Аларды ай сайын акча менен камсыздайбыз. Бере турган жерлерибиз бар да, ай сайын. Определенный сумма ай сайын ошол жака бөлүнөт. Мисалы. Мажбурлабайт бирок. Жок, ал мындай да. Канчалык көп берсең, ошончо Алла Таала сага көп берет. Менде бир дуам бар эле, бир байкеден үйрөнгөм. Ушундай дуа кылат экен да. Я Алла, сен мага бере бер, мен башкаларга бере берейин депчи. Сен мага бере бер, мен башкаларга бере берейин. Адам алган менен эмес, берген менен байыйт. Анткени бул эреже, Алла Тааланын эрежеси ушундай. Алла Таала айтып атат, канчалык көп берсеңер, мен ошончолук көп берем деп атат. Ошондуктан берсе, биринчиден жүрөк рахат алат, өзүң жыргайсың. Андан кейін Алла Таала андан да көбүрөөк берет. Эмеге келе турган болсок, пландар негизи кыргыз элине каяктан болсо дагы, эмне кылып болсо дагы колубуздан келишинче жардам берүү. Азыр күчүбүз жеткенче, алыбыз жеткенче берип атабыз. Мен бирок көп публикага бул нерсени чыгарбайм. Мисалы, мага буну берип атам, буну мындай камсыздап атам, андай нерсе менде жок. Бирок кээ бирде ойлоп кетем, мындай нерсени да кылып туруш керек окшойт деп, кээ биркилер мисалы стористен суммалар чыгарганда адамдарга жардам бербейсиң, мындай көрүп, мындай кылбайсың дегендер бар да. Ошол үчүн балким чыгарып коюш керек дейм. Алла билсе болду. Биздин берип атканды, биздин жөнөтүп атканды, биздин жашоо бөлүп тиякта. Жогоруда айтып кеттиңер го, эки инсанды окутуп, канча күндүн ичинде дедиңер? Азыркы учурда бул видео качан чыгат? 2 жумадабы? Бир жуманын ичинде. Бир жуманын ичинде чыга турган болсо, балким ал учурда уже ошол нерсе башталып, процессте болгон болот. Instagram баракчаны коюлат, иншалла ошол жака кириңиздер, көрүңүздер. Эки адамды окутуп, 10 күндүн ичинде экөөнүн тең 100 миңден кирешиге чыгартам, иншалла. По факту мен бардык процессти көрсөтөм, ачык көрсөтөм. Кандай болду? Бекер алып атам. Азыркы учурда 2 миңден ашуун адам заявка калтырган ал нерсеге. Ошондон экөөнү? Ошондон экөөнү тандап алам. Болгону анткени ал жакта аябай талапкерлер көп. Бирок азырынча көрөбүз. Мен болгонун көрсөткүм келет. Мен кантип акча табам, жана ошолорду да мен мындай система боюнча, менин жолум боюнча үйрөтөм. По факту мындай пошаговый план көрсөтүлөт. Алар ошонун аркылуу акча табат. Жана мен азыр ойлоп атам, ошону ким эгер 100 миңден көбүрөөк тапса, мисалы бирөө 120 миң таап калды, бирөө 110 миң тапты. Ким ута турган болсо, ошого Дубайга бир жолдомо берейин деп атам. Дубайга или Стамбулга билбейм. Экөөнүн бирөөсүнө? Ооба, экөөнүн бирөөсү алат. Ким ута турган болсо. Ал канча сумма менен келиш керек бе? Ал 0 менен келет. Эч нерсеси жок, кереги жок. Прям болгону мен тандап ала турган адамда бир критерийсине карайм, шык болуш керек. Кыскасы, кыймылдай турган, көзүндө оту жанып турган балдар болот да. Любой нерсени кылам депчи. Көрсөтөм ошолорго. А потом кылабыз. Инстаграмда видео боюнча буга чейин баягы өзүңөр самсы сатып, жана Москва Ситинин жертөлөсүнө барып таратып жүргөн болсоңор, кандай экен аяктап салып, бийиктен карап? Мен ошол кезде эме болгондо, кетип атканда Москваданчы, мен болду Москвага кайтпайм деп. Квартирадагы менин тааныштарым айткан, ошо квартирада чогуу жашагандар. Балким көрүп аткан болсо өздөрү да билет. Айтышканда, Москванын сен дамын татып калдың, акчасын көрүп калдың, сен кайра сөзсүз келесиң депчи. Мен келбейм дегем. Келе турган болсом, бул жака же бир иш менен келем, мындай какой-то бизнес менен, что-то ушундай нерсе менен. Же салганы келем дегем. Азыр мен Москвага каждый 2-3-4 ай сайын барып турам, ал жакта да биздин бизнестер бар. Бирек кылган иштерибиз бар. Товар алып барып, Россияга сатабыз. Азыркы учурда мисалы машиналар менен иштейбиз, Кытайдан алып келип. Популярдуу болуп аткан Жили, Манжара, Камри 70-терди жаңаларын ошо Кытайдан алып Россияга өткөрөбүз. Ошолор менен иштейбиз. Анан кээде барып турам. Анан барып ошол сезим башкача бир албетте. Мен ниет кандай болду? Кыскасы Москва Ситиде жашайм, ошол жака кирем дедим.
акчасы канча болсо да ошол жака кирип күнүнө 30 миң сомдон төлөп жашадым. Кыскасы чыгара турган нерсени чыгардык да. Ошо мурда калып кеткен нерсени. Москва зитинде алдым да, мынтип карап коюп бийиктикке. Ошентип эле жүргөнбүз. Любой адам максат койсо, ошого жараша аракет кылса, ата-энесинин дубасын алса, жетет иншалла. Сон, ийгилик каалайбыз, Максат. Рахмат. Калдарыңар орундалсын. Чек болбосун. Өзүңөр жогоруда айткандай, мен бир жерде отура албайм. Мен улам чака секирип турушум керек. Мага процесс чыгат. Мен ошол менен эс алам. Мен үйдө жатып, мисалы, жата албайм. Мен жумушка келип турушум керек. Мен тигини кылышым керек, муну кылышым керек. Мунун баардыгы демек силер жашап атасыңар. Силер баягы мындайча айтканда терүүнүн өлүгү болуп эле жүргөн жоксуңар. Көптүн бир эмесиңиздер. Бүгүнкү маекте көрдүм, тааныдым, таанышканыма кубанычтамын. Жыйынтыктооч сөз келиңиз. Жыйынтыктооч сөз. Ишкерлик баштайм дегендер, жана айтып кеткенимдей, ошол эки нерсе. Сабыр, тоокелчилик. Эгер ушул эки нерсе болбой турган болсо, бизнес кылыш кыйын. Анан бизнес сразу эле болуп кетпейт. Кээ биркилердики бат эле болуп кетиши мүмкүн, бирок бат болгон бат түшүшү да мүмкүн. Ошондуктан акырындык менен келе турган болсо, любой адам бизнес кыла алат. Бул бир. Экинчиси, эгер айлыкта иштеп жүргөн болсо, ал айлыгын жабып таштап, болду мен иштебейм буякта деп туруп бизнеске кирип кетсе, бул да кыйын болуп калат. Себеп мындай да, айлыгында да иштей берсин, ишкерлик кылганда аракетин кылсын. Бул жак уже жакшы бутка туруп калгандан кийин, акырын бул жактан чыгып, бул жакка кетсин да. Анткени бул жак таштап эле кетип кала турган болсо, кыйналып калышы мүмкүн. Жалпысынан көрүүчүлөргө ушунча акырына чейин көргөнүңүздөргө баарыңарга рахмат. Иншалла иштешебиз дегендерге, инвесторлорго дагы, проектибиз барларга дагы биз ачыкпыз. Дагы эмне, Кытайдан бир нерсе кылам дегендерге Will Trade компаниясы кызматта иншалла. Жалпысынан ушул биздин Instagram арчагы талыңыздар. Товар алам десеңер, алып келдирем десеңер, карго бар. Ал жака байланышсаңар болот. Же болбосо балык жегиңер келсең, Дафрел Бишкекке барсаңар болот. Эгерде айымдар үчүн бандаж керек болгон болсо, анда ага да кайрылсаңар болот. Демек, ар тараптуу бир эле жол менен калып калбайбыз, коомчулукка бир канча тарап менен өзүнүн салымын кошуткан кескен. Биз жыйынтайбыз, урматтуу көрүүчүбүз. Кийинки бирөөдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Ийгилик болсун, Максат. Ассаламу алейкум. Рахмат сизге.